Эгер жашоодон проблемалар көбөйүп, мисалы бизнес кылып атасыз, бизнесиңиз аркага кетип атат, көп проблемаларга кирип кетип атасыз, дайым саякатка кылышыңыз керек да. Ошол учурда баардык нерсени жыйыштырып дагы бир нерсени мисалы чече албай турасыз. 5 эт алсам, 4 эт алсамбы, не машина алсам деп турасыз. Ошол учурда чечим чыгарыш үчүн да сыртка чыгып кетишиңиз керек да. Баардык нерселерден алыстап, мекендешим, ошол проблемага сырттан карайсыз да сиз. Ошол учурда күчтүү бизнес идеялар келет, көптөгөн кооз идеялар келет, жакшылыктын баардык оюңузга келет, баардык нерсени көтөрөсүз, баардык нерсени кыласыз. Ошондуктан некен бизнес кылыш үчүн дагы, жаңы идеяларды ойлоп табыш үчүн дагы, көптөгөн ийгиликтерге жетиш үчүн дагы саякат көбүрөөк кылышыңыз керек, мекендешим. Саякатты башташыңыз керек, көбүрөөк саякат кылганга аракет кылыңыз. Кыздарыбыз маселесинде дагы ойлонуп, ойгонуп маселе кылбасак болбойт, мекендештерим. Сууга шүгүр кылышыбыз керек. Сууга ар дайым шүгүр кылышыбыз керек. Эң таза суулар Кыргызстанда. Эң таза сууларды Кыргызстан ичет. Коло суу деп коебуз. Эң мөңгүдөн таза аккан сууларды Кыргыз суудун башында. Элдин башы болгуча суудун башы болгондой. Чындыгында суудун башы болушубуз керек. Себеби кийинчерээк барып алтындан дагы кымбат боло турган нерсе бул ушул эч ким тоготпой аткан бекер ресурс деп каалаганда иштетип жаткан суу болуп эсептелет. Ошондуктан сууга маани беришибиз керек, сууга аракет кылышыбыз керек, суудун башы болушубуз керек. Машалла, табарак. Тарта бер. Адамдардан, жакшылык кылган адамдардан өзгөчө эч качан кайра жакшылык келет деп күткө. Билесизби, кээде ошо досум деп, жакшылык акем деп, иним деп күткөн жакшылык кылган адамдарыңыздан тескерисинче жамандык жообу келет да. Бул туура эмес. Жакшылык кылган адамыңыздан жакшылык күтүш туура эмес. Кылсаңыз Аллах үчүн кылыңыз. Эмне кылсаңыз, кандай тематикада сөз кылбаңыз, жакшылык кылбаңыз, бардыгы Аллах үчүн болсун. Пендеси үчүн эмес, эл көрсүн үчүн эмес, жер көрсүн үчүн эмес. Ошол маселеге терең маани бериңиздер.